Саламатсыздарбы, мен сиздерге азыр кыргыз шрифтин кантип кыргыз шрифтин колдонду ө, ү, ың деген тамгаларды туура жазганга болот, ошону кантип көчүрүп алса болот, ошону үйрөтүп берейин. Эң биринчи бул биз райононун сайтына киребиз. Райононун сайтын билесиңер кандай? Бул Ысык Көл райондук билим берүү бөлүмү жана электрондук мектеп долбоору деген жерине кирип, мына оң жагында кыргыз клавиатурасы программасы деп көрүнүп калды да. Мен азыр бул жерден көбү түшүнбөй калып атышат. Кайсыл жерде эле деп ошону көргөзүп берейин да ушул жерден. Мына көргөзүп туруп жакшылап көргөзүп берейин. Мына ресурстар деп тур экөө бар. Кыргыз клавиатурасы программасы. Бул жерде болсо Pix Resizer программасы, сүрөт кичирейтүү. Ошо экөө бар да. Ушул экөөнүн бирөөсү мына азыр эми биз эмнесин басып коебуз? Кыргыз клавиатурасы программасы дегенди басканда мындай болгон баракча чыгат. Жана ушул жерде мына өзүңөр көрүп тургандай download, бул скачать дегенди басышыбыз керек. Ошондо бул жака мына көчүрүп атат. Мына көчүрүп бүттү. Биз муну эмне кылышыбыз керек? Показать в папке деп койсок болот. Бул ушул жака жүктөдү. Эми ушуну биз извлечь в текущую папку, извлечь в кыргызская деген мону басып болот. Экинчиси мына кыргызская раскладка клавиатуры. Демек биз жана архивден чыгарып алдык. Эми setup дегенди басып коебуз. Мындан күтүп турабыз. Пока бул жерди карап тургула. Кыргыз тили жок азырынча. Бул азыр программа иштеп атат. Жана азыр кыргыз тилин орнотуп бериш керек бизге. Орнотуп берип бүтүш керек. Да деп коебуз. Разрешение сурап атат. Анал бүткөндөн кийин мына installation complete дейт. Демек кыргыз тили, мына кыргыз language layout сизге коюлду дейт. Клоуз басып коебуз. Эми бул жерди карап көрөбүз. Мына чындыгында эле кыргыз language layout деп өзү пайда болуп калды. Эми көрөбүз азыр кыргыз тилинде кантип жазсак болот экенин. Аны үчүн мен сиздерге көргөзүп берейин. Мына Word деле ачып туруп эле. Мисалы 3 дегенди жазып көрөйүн. Аны үчүн бул жерден кыргыз тилине которуп алам. Мына 3 деп жаза берем. Эч кандай альтты баспай элем мен. Мисалы көзөмөл. Ошондо ө, ү, деп жазып атам. Демек, аны эми аз көргөзүп берем. Кайсыл жерде бул шрифт болуп калды. Бул жер кыргыз тил, кыргыз language layout, кыргыз тили болгондон кийин кайсыл шрифтти басканда ө, ү, чыгат экенин көрөлү азыр. Ошондо бизде мындай болуп калып атат да. Мен азыр клавиатурадан көргөзүп берейин. Бул жерде мындай болот. Мындай болуп калып атат да. Мен азыр көргөзүп берейин бул жерден. Үй тамгасы бул орус тилиндеги твердый знак деп коебуз. Мына бул. Ушуну басканда чыгат экен да, үй тамгасы болупчу. Ал эми үй тамгасы болчу. Ө тамгасын басыш үчүн ө тамгасы бул экен. Азыр бул жерден дайырсыга карап көрөлү. Ө тамгасы бул. Мына бул клавиатураны басканда ө тамгасы кетет. Ө. Бул тамганы басканда үй тамгасы болчу. Үй, ө. Эми ың тамгасы. Ың тамгасы мына бул. Плюсту басканда ушул жерден ың тамгасы кетет. Аз дагы жол басып көрөлү. Ошол жерде плюсту бассаң ың чыгып атат. Shift менен плюсту бассак чоң тамга болуп чыгып атат да. Ошентип ө менен колдоно берсет. Бул ө дагы эч жака жоголбойт. Бул кыргыз language layout деп, кыргыз language layout деп коет. Layout. Муну Бектур Искендер деген Кыргызстандагы белгилүү журналист бар. Ошол иштеп чыккан, мен билишим боюнча ушул программаны иштеп чыккан. Бул программа жакшысы альт баспай эле кадимкидей ыңды колдоно бересиңер дагы, анан эч кандай башка
Аларда мисалы жана клетка болуп андай болуп эч качан көрүнбөйт. Коркпой эле ушундай жаза берсеңер болот. Сайтка дагы, Wordко да бардыгына тең иштей берет. Ошону айтайын дегем. Чоң рахмат.